Так, саламатсызбы? Жашыңыз канчада? 32-де. 32 жаштасыз. Так, катуураак сүйлөчү, чтобы угулсун да. Так, сиз кандай даттануу менен келгенсиз? Мен деген көп жылдан бери стоматик болуп атчымын. Хронический болуп кеткен да, ошо бала кезден кичинеден кармачы, анан чоңоюп турмушка чыкканы көбөйүп кетти, аябай элечи. Акыркы күндөрү тамагыма чейин оюлуп, анан уже айыгыш аябай кыйын болуп калчу да, бир жерим оюлса, ошол жер 1 ай 2 айлап жүрүп алчу. Тамак иче албай, суу иче албай, даже жута албай, сүйлөй албай кеттим. Сиз кайсы ыкмаларды колдонуп көрдүңүз? Жакшы болуш үчүн. Кимге, кайсы врачка көрдүңүз? Буга чейин бүт жери бардым. Буну стоматолог, терапевтке бардым, даже бул республикаске бардым. Ал жактан жакшы эле анализдин баарын эле тапшырып аттым, частныйларга чейин. Жакшы эле чыгып атты да, анализдерим эле. Анан антибиотик акыркы эметкенинде антибиотик жазып берди, мага үчтү ошо таблеткасын ичиш керек депчи. Ошо аны деле бирок мен бир жумада ичтим. Бир жумага жазган дары, бир жума ичип, ал мезгилде кичине жоголду дагы. Аны ичип бүткөндөн бир жумадан кийин эле кайра эле башталды. Кайра эле чыгып баштады. Сиз таттуу жей албагансыз, мөмө-чөмө жей албагансыз, Мен бүт эле жебей алгам. Мен мисалы көк сап чыккан убакта жебей калчумун да, ушул убактарда аябай күчөп кетчү да. Мисалы бүт эле өзүң каалаган нерсени жей албай, даже мен сууну иче албай калчумун. Урматтуу мекендештер, мен эсимде бар, келгенде абдан сүйлөй албай, жооп бере албай, тил дагы кыйналып, ушундай болуп, көңүл болсо абдан чөккөн болчу, абдан көңүлү чөгүп, көздөрүндө жаш алып, ыйлап, ушинтип келгенде мен эч мындай мен жакшы боло албайт эже депчи. Анан мен эң эле биринчи колумдагы, мен дайым көздөр деп коем, колумдагы мен куралым бул микроскоп. Отур дедим, сүйлөштүк, текшердим, анан микроскопто караганда гриппки көп чыкты. Гриппки көп чыкты же паразит көп чыкты? Паразит. Жок, паразит көп чыкты. Паразит көп чыкты. Анан мен түшүндүрдүм, мынакей кандын ичинде мунугулар жашап, мына ушул паразит бөлүп чыгарган өзүнүн заңы биздин организмден без аркылуу гана чыгып кетет. Ошол бездер ушунча жылдан бери толуп сыртка чыгарып бере албастан, анан акыры бир жерден организм аракет кылып, ошо организм ичинде толуп калган керектүү нерсени аракет кылып чыгарып бериш үчүн организм бир кандайдыр бир тешикти издей баштайт да. Анан бирөөгө грипп болуп чыга баштайт, бирөөгө дагы башка болуп чыгат. Биздин бул пациентке оозунан слизистый былжыр челден сыртка ошо агарып, ошол жерден организмдеги шлактар ушул жактан чыгып турган да. Бүгүн 10 күн болду келгениңизге, биздин процедураларды алып атасыз. Бүгүнкү сиз состояниеңизди айтып бериңиз. Бүгүн жакшы, мен негизи келгендечи сүйлөй албай эле эметип атпадым беле. Андан бир 2 күн капельницаны алып, ошондо бир сүйлөк алдым, 2 күн массажды алып калдым. Ошо 3-чү күнү уже кыйла жеңилдеп калды да, оозум баягы көп оорутпай мындай эметти. 4-5-чү күнү уже мен так сүйлөп калдым. Так сүйлөп калдым, оозум ичиндегилер полностью жоголду, мына кичине бир тамактарым дагы. Так, бүгүнкү күнгө кандай тамактанып атасыз? Кайсыларды жеп калдыңыз? Азыр эми бүгүнкү деген мөмө-чөмөдөн же баягы куурулган майлуу мындай таттууларды жебей атам, пока жанагы паразит эмелерге. А так мындай мөмө-чөмөнүн баарын жеп калдым. Мындай жеп уже даамын көрүп жакшы келет. А так мурун деген баарын эле тиктеп эле ошо жечмесмин. Оозум оорубаган. Урматтуу мекендештер, мен мына бүгүн 10-чу күн болгондон кийин сөзсүз түрдө ушул мен 10 күн жакшы болсунчу деп. Себеби деген келгенде настроение жок, биресе сурайын десең деген настроение өзү ыйлактап турса эчтеке албагам. Мына бүгүн абдан сонун көңүлү жакшы күлүп, эшикте да жакшы күлүп, абдан көңүлү жакшы көтөрүңкү болуп жүрөт. Башталды ушундай болуп, анан мен айтайын дегеним, биз кан тамырдын ичин тазаламайынча биз организмдеги бир да өзгөртө албайбыз да. Мен дайым айтам, келген барлык пациенттерге айтам, эң
тяжелый деп бірақ орын айтабызбы, башка айтабызбы, бул ковид айтабызбы. Биз кан тамырдын ичин тазаламайынча бир да орундан биз айыга албайбыз. Демек, мен сизге дагы да болсо сабырдуулук каалаймын, дагы да болсо мен айткан көнүгүүлөрдү токтотпостон аткарыңыз. Эми 4 да 3 айга чейин 1 ай бизде жүрөсүз, анан 3 айга чейин ошол дагы да ошол кагаз менен жашагандан кийин 4 айдан кийин келесиз. Биз сиздин биринчи 4 ай мурунку кагазыңыз менен 4 айдан кийинки кагазыңызды салыштырабыз. Ден соолук каалайм, саламатта болуңуздар.